Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetini karmanıp ağa amal kılуу ötө çoң сооптуу амалдардын бири. Эгерде кимде ошо сүннөткө амал кылбай же карама каршылык көрсөткөн болсо, ошол адам биринчиден чоң сооптон кургалат жана ошондой эле ошонун аркасынан шариатта тыюу салынган бидат амалына жолугуш ыктымал, же болбосо шариатта аткарыла турган сүннөт амалдан кур калыш ыктымал. Мына ошонун бир мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслим риваят кылган Кааб ибн Уджура деген сахаба бизге жеткирген хадисте мындай деп айтып атат. Парыз намазынан кийин айтыла турган ушундай сөздөр бар. Эгерде ким ошону айткан болсо, ал жакшылыктан кур калбайт дейт. Алар кайсы дегенде Пайгамбар айтып атат, Субханаллах деп 33 жолу айтуу, Алхамдулиллах деп 33 жолу жана Аллаху акбар деп 34 жолу айтуу деп. Кээ бир риваяттарда, башка хадистерде 33 жолу деп келет, Аллаху акбар деп. Ошон мен айтайын деп аткан нерсе, эң негизгиси бул хадисте баягы намаздан кийинки тартыла турган зикирдер, ошо парыз намаздан кийин деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баса белгилеп айтып атат. Парыз намаздан кийин ушундай сөздөр бар деп. Бул хадисте биз эмнени түшүндүк? Мына биз бул хадистен ачык айкын түшүнгөндөй эле жанагы намаздан кийинки зикирлер сүннөт намаздан кийин эмес, ошо парыз намаздан кийин айтылыш керек. Адам баласы парыз намазын окуп туруп салам бергенден кийин жалгыз окуса жалгыз, жамаат менен окуса ар ким өзүнчө, жамаат хор менен эмес, ар ким өзүнчө ошо зикирлерди шашпай айтып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген, анан дуа кылып, анан намазына бүтүрүп туруп кетет. Андан кийин сүннөтүн окуйт. Мына ушундай таризде өтүш керек. Мына кээ бир адамдар билгендер бар, же болбосо билбегендер, билбей таштап жүргөндөр бар, ушул сүннөттү аларга үйрөтүп жеткириш керек. Кээ бирisi билип туруп эле атайын жасап жүргөндөр бар. Анан ошондой адамдар башка бир жакшы, андан башка дагы бир сүннөттөн кур калып атышат да. Ал кайсы сүннөт? Мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде, ошо Бухари, Муслимде келген эле башка хадисте мындай деп айтат да. Сүннөт намаздарды үйүңөрдө окугула, анткени адам баласынын парыз намаздан башка сүннөт намаздарды үйүнөн окуган жакшы деп атат да. Мындайча айтканда, парыз намаздарды мечитте жамаат менен окуган жакшы, а сүннөттөрдү үйдө окуган жакшы, сооптуу болот. Бул хадистен да биз эмнени түшүндүк? Демек, адам баласы көбүрөөк соопко жетем деген болсо, сүннөт намаздарды үйүнөн окуган жакшы да. Эми ойлоп көрөлү, жанагы хадис менен салыштырып көрөлү. Жанагы адам сүннөткө каршы амал кылып аткан. Парыз намаздан кийин зикир тартпай, дароо эле тура калып, сүннөтүн окуп, андан кийин сүннөттүн аркасынан зикир тартканда, жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйдөн барып сүннөт окула деген сүннөттөн кур калып атат. Анткени ал зикир ушу сүннөт тартылган, окулгандан кийин тартылыш керек экен деп ойлоп атат. Жамаат менен чогуу тартыш керек экен деп ойлоп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйдөн намаз окугула деген сүннөт амал кылбай калып атат. Бул бир эле күндүк же 2 күндүк иш болгон жок, бул канча жылда узулган иш болуп атат да. Көрүңүздөрбү, мына зыян, адам баласы сүннөткө каршы амал кылам деп, андан башка дагы сүннөттөн кур калып атат да. А эгерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт намаз кылып парыздан кийин тарткан болсо, шашпай үйүнө барып сүннөт окуй бермек, эч кимге, жамаатка же башка нерсеге байланбастан. Анан ошентип эки сүннөттү тең аткарып көптөгөн соопторго жетмек. Мына көптөгөн адамдар ушу парыз намаздан кийинки сүннөттөрдү азыр ушу жамаатка байланып, зикирди ушу сүннөттөн кийин тартат экен деп, парыз намаздан кийинки сүннөттөр үйдөн окубай калып атышпайбы? Мындай аябай көп болуп атпайбы, туурабы? Мына ошондуктан мына динибиз ар бир нерсени өзүнүн ордуна коюп кеткен. Ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө баш ийип, ошого амал кылып жашаган болсо, көптөгөн соопторго жетмекпиз. Бул сүннөт жагынан кур калып атабыз. Эми зыян жагы, мисалы, кээде мындай деген зыян болуп калат. Айрыкча жума күндөрү бул көп билинет да. Мисалы, жумага жаңы келип аткандар бар, же болбосо мурунтан бери келип, бирок шашылып иштеп, мамлекеттик же болбосо жеке компанияларда иштеген адамдар бар, аларга жумушка барыш керек да. Көбүнчө бизде обед канчадан? 12-ден 1:30 чейинби? 12-ден 1-ге чейин же 12:30-дан 1:30 ушундай болуп калат. Анан намазды бүтүрүп эле шашылып чыгыш керек аларчы. Жуманы окуш керек да.
Анан бара салам берип турайын десе эле баягы парыз намаз окуган адамдар тура калып жолдорун тосуп калат. Намазды саппаба тизеп алып тоскоолдук жаратат да. Анан айылы жок байкуштар шашкандыктан анан элдерди аралап, элдерди түртүп чыкканга уже айла жок болуп калат да. Мына көрүңүздөр зыянын. Тиги адамдын өзүлөрү да кыжалат болуп атат, тура калып дароо намаз окугандар. Башкалар да кыжалат кылып тоскоолдук аларды сыртка чыгарбай тосуп калып атат. Анан бири-бирин жаман көрүшөт. Тигилер ойлойт. Кичине кое туруп деле окушпай биз чыгып кеткенден кийин 1-2 мүнөттөн кийин дейт. Тигилер айтат, бул жанталашпай кичине зикир боло чыкпай дейт. Анын жумуш болуп чыгып атат да. А эгерде тигилер сүннөт камал кылганда баары парыздан кийин шашпай отурганда 2-3 мүнөт отурганда жанагы чыкчулар чыгып кетет эле. Тигилер зикирин тартып андан кийин парыз намазын, сүннөт намаздарын окуп тарап кетет эле да. Мына көрүңүздөр ушундай адам баласы динди чөнбөстүк менен кармап, сүннөткө каршы амалдарды кыла берген болсо, ошентип зыяндар чыга берет. Анан кээ бир адамдар жумага ошол себептен да барбай калышат. Мен барсам кече кеткенмин, чыга албай калат экенмин дейт. Кээ бирөөсү эрте барган мүмкүнчүлүгү бар, эрте барса атайын ушу арткы саптарга туруп алат. Неге? Алдыңкы сапка баруу чоң сооп да. Ошол сооптон куруп арткы сапта, арт жагына босого жака туруп алат. Азыр мен чыга албай калам депчи. Мен канча деген зыяндар келип атат, көрүңүздөрбү? О кичинекей эле бир эле сүннөттү таштап каршы алгандыктан анын аркасынан көптөгөн зыяндар сүннөттөрдөн кур калуу келип атат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө амал кылуу бул ар бир мусулмандын жашоосундагы өтө зарыл нерсе. Аллаху алам.